жарым, 1, 2, ал тургай 5 литрлик көлөмдөгү желим бөтөлкөлөр. Алардын бардыгын дал ушул ишкана өндүрүп келүүдө. Мында алардын башкы бөлүгү чыгарылса, калганын сатып алган компания каалаган түрдөгү көлөмдөгү бөтөлкөлөрдү жасап алышат. Башкача айтканда, ишкана пластикалык преформдорду чыгарышууда. Завод начал свое производство с... Биздин ишкана 1998-жылдан тарта иштеп келет. Өлкөдөгү суусундук чыгарган фабрикалар менен тыгыз кызматташабыз. Аларга мына ушундай желим бөтөлкөлөрдү чыгарып жатабыз. Желим бөтөлкөлөрдү сатып алган компаниялар 1 литр же 2 литр болобу каалаган көлөмдөгү бөтөлкөлөрдү жасап алышат. 20 жылдан бери иштеп жаткан ишкана өндүрүшүнүн көлөмүн көбөйтүп, жылына 500 миллион желим бөтөлкөлөрдү чыгарууга чамасы жетет. Кыргыз-орус өнүктүрүү фондунан каражат алып, канадалык заманбап техникалар менен камсыздалды. Биздин каражатты алып, булар негизги жабдыктарды жаңыртканга жана өзлөрүнүн кубаттуулугун чоңойтконго алган болчу. Бүгүнкү күндө бул ишкана алдында жүргөн мындай көлөмдөрү чоң ишканалардын арасынан деп айтсак болот. Ири өлчөмдө желим бөтөлкөлөрдү чыгарган ишкана коңшу Тажикстан, Казакстанга экспорттоп келүүдө. Анда 80ге жакын кызматкер эмгектенип жатат. Мен бул жерде 5 жылдардан бери иштейм. Бияктын условиясы жакшы, зарплата да жакшы, жеткиликтүү бизге. Биякта оператор болуп иштейм. Жалпысынан алганда Кыргыз-орус өнүктүрүү фонду тарабынан 1600 долбоор, 294 миллион доллардагы суммага каржыланды. Анын басымдуу бөлүгү айыл чарба өндүрүшүн колдоого багытталган. Салабат Эркетаева, Турар Анарбеков, ЛТР Чүй обосу.